Но и в случае выдворения меня там просто-напросто убьют. Бул чечен активисти Мансур Мавлаев. Ал январда Чеченстандан качып, Кыргызстандын күч түзүмдөрү тарабынан мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө айыпталып кармалган. Мавлаев мекенинде оппозицияда болуп, Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун башкаруусун сындап жүргөн. 20 ноябрда Бишкек шаардык соту аны жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнү үчүн сот залынан бошотту. Эми ал Орусияга депортацияланат. Мавлаев өзү депортацияга каршы болуп, ага Кыргызстанда максималдуу жаза мөөнөтүн дайындоону суранган. Анын айтымында Чеченстанда ал бийликтин кыйноосуна алынат. Ал тургай өлүм да тооруп турушу мүмкүн. Если меня просто посадили бы сейчас, выдворили, посадили лет на 10-15, я бы с удовольствием поехал бы и сидел бы дома, где мои родители, родные, где я родился, вырос. А не хотел бы здесь, где у меня никого нету. Но и в случае выдворения меня там просто-напросто убьют. Мавлаевдин айтымында Чеченстандан аны 2022 жылы уурдап барып, абакта мыйзамсыз кармап, кыйнашкандыктан улам качып чыгып кеткен. Похитили люди диктатора в Чечне, Рамзана Кадырова. Похитили, заставили признать вину, взять на себя вину, чтобы меня уже официально, чтобы меня у них было официальная бумага, чтобы меня задержали. Так они держали меня нелегально. То есть держали в сарае 42 дня. Сфабриковали на меня дело и заставили признать вину. Андан соң активист Кыргызстанга качкан. Бул жерден Түркияга учуп кетүүнү көздөгөн. Бирок орусиялык күч органдарынын талабы менен кыргыз күч кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлгөн. Атайын кызмат Мавлаевди радикалдык идеологиянын жактоочусу деп айткан. Шаардык соттун соттук коллегиясы мамлекеттик айыптоочу Мавлаевге максималдык жаза дайындоону суранганына карабастан ушундай чечим чыгарды. Адвокаттар активистти өлкөдөн чыгарбай эле ага качкын статусун берүүнү суранышкан. Бирок анын бири да аткарылган эмес. Мавлаев өзү соттун курамына ишенбөөчүлүк көрсөттү. До меня дошла информация, что сегодня коллегия судей будет ко мне настолько снисходительно и гуманно, что мне срок все тот же оставит, поэтому я просить коллеги судей сегодня ничего не буду, я буду просить у Аллаха. Активисттин адвокаты Илгиз Насыров шаардык сот бул чечимди мыйзамсыз чыгарды. Себеби Мавлаевге колдонулган беренеге ылайык ага өлкөдөн чыгаруу эмес, жазык мөөнөтү гана каралышы керек эле деп белгиледи. Мы считаем это незаконно, потому что первая часть статьи 378 Уголовного кодекса Кыргызской Республики не подразумевает выдворение за пределы Кыргызской Республики. Азырынча сот чечими адвокаттардын колуна тие элек. Алардын айтымында чечим 5 сутканын ичинде даяр болот. Адвокаттар Мавлаев өлкөдөн чыгарылганга чейин жогорку сотко апелляциялык арыз бергенге үлгүрүп калууну каалашат.